Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер? Бул видео сабагыбызда биз Zoom платформасынын жардамы менен кантип видео конференцияларды уюштурабыз жана сабагыбызга кантип колдонобуз, мына ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Адегенде интернет браузеринин издөө жолчосуна мына zoom.us деп жазып, бул программага катталып алышыңыздар керек. Мына Zoom видео конференция деп чыкканда ушул жерде мондай терезе чыгат. Бул программага катталып алышыңыздар керексиздер. Бул жерде оң жагында зарегистрируйтесь бесплатно деп турат. Мына ушуну басып, сиздер катталып аласыздар. Мен бул программаны көчүрүп алгам, катталгам. Азыр эгерде көчүрүп алган болсоңуздар, анда рабочий столго мына мондай болуп белгиси чыгып калат. Эми ушул программаны ачайын. Бул программаны ачсак, бизде мындай терезеси чыгат. Бул жерде эгерде конференцияны дароо эле уюштуруш керек болсо, новая конференция дегенди басабыз. Сиздерге бир конференция уюштурулуп, анын ссылкасы, паролу, идентификатор номери келген болсо, анда войти дегенди басабыз. Ал эми өзүңүздөр алдын ала пландаштырып конференция уюштурам десеңиздер, анда запланировать конференцию дегенди басасыздар. Азыр биз алдын ала конференция уюштуралы, запланировать дегенди басайын. Тема деген жерге мен предметимдин атын жана курсун жазып коеюн. Мисалы үчүн математика биринчи курс деп коеюн, да? Математика биринчи курс деп койдум. Эми бул жерде мен могу жерде повторяющаяся конференция деп койсом, моуну басып койсом, бул 40 минут болот. Анан 40 минут бүткөндөн кийин кайра эле ушул ссылка менен киришет. Сиздер бул жерге койбой эле, мисалы үчүн могу жерге числолорун коюп, анан бул жерде продолжительность, мисалы үчүн 1 саат 30 минут деп койсоңуздар да болот, повторяющийся да, же болбосо могу жерге 45 минут, бекеринде ошо 40 минут бекер өтүүгө болот конференцияны. Биз азыр ошол повторяющийся конференция дегенди басып коелу. Андан бул жерин паролду коесуз, видео изображенияларды настройкаласыз, өзүңүзгө ылайыктуу кылып бул жерди настройка кылып аласыз. Андан кийин бул жерде расширенные параметры деген бар. Муну ачсаңыз, мына момундай 4 команда чыгат. Ушунун бардыгын күйгүзүп галочка коюп кое берсеңиз, сизге оңой болот. Мисалы үчүн включить зал ожидания, ошол жерде күтүп турушат. Анан включить вход раньше организатора деп систем мурун кирип күтүп турушат да. Анан выключить звук участников при входе дейт. Мына ушуну басып койсоңуз, студенттериңиз кирип атканда алардын звуктары өчүк болот. 25 бала, 30 бала бир киргенде ар биринин микрофонун өчүр деп туруу бул өтө кыйынчылыкты туудурат. Ошон үчүн ушул жерге галочканы коюп коюш керек. Эгерде ошол сабагыңызды жаздырам десеңиз, анда автоматически записывать конференцию на локальный компьютер деп койсоңуз, галочка коюп койсоңуз, автоматтык түрдө сиздин сабакты запись кылып компьютериңизге сактап берет. Деп бүттүк. Мындан кийин эми запланировать дегенди басып коебуз. Мынакей биз конференцияны уюштурдук. Ал конференция уюштурганды кайсы жерден көрсөңүз болот. Мына жогору жагында конференция деген бар. Ушуну бассаңыз, мына математика биринчи курс, повторяющийся деп, идентификатор конференции деп мына момундай болуп чыкты. Муну эгерде туура эмес болуп калса, могу изменить дегенди басып, кайра өзгөртүп койсоңуз болот могу жерден. Мисалы үчүн могу жерде математика биринчи курс дегенде дагы бир нерсе кошуш керек болсо, анда ошону жазып туруп анан сохранить деп коесуз. Анда өзгөрүп калат. Же болбосо жок, бул туура эмес болуп калды, мындай конференцияны башкадан уюштурам десеңиз дагы болот. Анда удалить дейсиз. Бул жерде болсо показать приглашение на конференцию десеңиз, мына ошол сиздин конференцияңыздын приглашениясы ушундай болуп чыгат. Муну скрыть деп койсоңуз, берде анда жабылып калат. Эми
копировать приглашение деп, бул приглашениени балдарга жөнөтүшүбүз керек. Мына копировать приглашение, скопировано деп чыкты. Эми бизде балдардын баары WhatsApp колдонуп, WhatsApp группалар ачылган үчүн мен WhatsAppка жөнөтөйүн. Telegramга жөнөтсөңүз да болот. Мисалы үчүн мен мына жерде өзүм эле жөнөтөйүн. Мына бул жерде коюп туруп, анан кийин бул жерге копировать деп, ставить деп коебуз. Койгондон кийин муну жөнөтөсүз. Мына WhatsApp группага кетирдик. Балдар эми телефондон ушул эле ссылканы басып эле кирет. Ал эми компьютерден ошол конференцияга кириш үчүн мына ссылка келди бизге. Ушул ссылканы басат. Басса мындай терезе чыгат. Бул жерде открыть приложение Zoom дегенди басып коюшубуз керек. Мына басканда астында сурап атат: подключить видео с видео или без видео дейт. Мен без видео дегенди басып кое берейин. Подождите, организатор конференции скоро разрешить вам войти дейт. Бул жерде күтүп турасыз. Ага чейин проверить звук компьютера дегенди текшерип, мынакей сүйлөп атканыңыз бир жерде көрүнүп турат. Организатор разрешение бериш керек. Мына бизге организатор разрешение берди. Биз бул жерден войти с использованием звука компьютера дегенди басып коебуз. Мынакей бул жерде биз конференцияга уже кирдик. Ушул жерде төмөн жагында, экрандын төмөн сол жагында выключить звук деген бар. Мына мурик. Ушуну басып койсоңуз, сиздин микрофонуңуз өчүп калат. Бул жерде видео деген бар. Бул видеону жандырып койсоңуз, сиз өзүңүз ошол эмеден, камерадан көрүнүп турасыз. Муну өчүрүп койсоңуз, бул жерге сүрөтүңүздү коюп койсоңуз, ушул сүрөт чыгат, болбосо мындай эле кара түстө болуп чыгат. Мына ушинтип балдар компьютерден конференцияга кошула алышат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда дагы Zoom'дун мүмкүнчүлүктөрүн үйрөнөбүз.